Hi, this is Chattel English. Welcome to another educational video. Саламатсыздарбы, сиздер менен Chattel English дагы бир билим берүү видеосуна кош келиңиздер. We'll talk about blow. Blow деген сөз жөнүндө сүйлөшөбүз. Blow. Биринчиден бул сөз затадош да, этиш да боло алат. Анын этиш болгон учурларына карайбыз. Blow. Шамал жөнүндө же абанын жүрүшү жөнүндө сөз болуп жатса, үйлөө, шамал айдоо дегенди билдирет. Wind blew his hat off. Шамал анын баш кийимин учуруп кетти. Wind, шамал, hat, баш кийим. The time was out and referee blew his whistle. Вакыт бүтүп, рефери ышкырыгын үйлөдү. Же ышкырды. Time, вакыт, out, referee. Рефери, whistle, ышкырык. Эми ушул этиш менен көп кездешкен фразеологизмдерге карайбыз. Blow out, үйлөп өчүрүү. Авасы чыгып кетүү, учуп кетүү. Мисалы, the cake was brought and she blew out the candles. Торт келди жана ал шамдарды үйлөп өчүрдү. Cake, торт, brought, алып келинди, bring деген этиштин өткөн чагы, candles, шамдар. What is that noise? I think your tire is blowing out. Эмне үн чыгып жатат? Менимче дөңгөлөгүң чыгарып жатат. Noise, үн, think, ойлонуу, I think, менимче, tire, дөңгөлөк. The fireworks factory blew up because someone wanted to try the new crackers. Фейерверк чыгарган завод жарылып кетти, себеби бирөө жаңы баңылдакты атып көрөйүн деген экен. Fireworks, фейерверк, factory, завод, because, себеби, someone, бирөө, wanted, каалаган, try, бул жерде татып көрүү, crackers, баңылдак. Can you help me blow up these balloons? Бул шарларды үйлөшүп бере аласыңбы? Help, жардам берүү. These, булар, balloons, шарлар. Blow up the picture to get a better look at their faces. Беттерин жакшыраак көрүш үчүн сүрөттү чоңойт. Picture, сүрөт, to get, алуу, better, жакшыраак, look, көрүнүш, there, алардын, face, бет. My boss blew up at me when I told him I was quitting. My boss blew up at me when I told him I was quitting. Мен иштен кетүүмдү айтканымда жетекчим ачууланып мага кыйкыра түштү. Boss, жетекчим, when, бир нерсе кылганда, ошол учурда, him, ага, quit, бир нерсени кылууну токтотуу. John's business has been blowing up since the exchange rates went down. Алмаштыруу курсу түшкөндөн бери Джондун бизнеси жарылып жатат. Ийгиликке жетип жатат дегенди билдирет да. Blow off, өтө таң калтыруу, маани бербөө. The show blew my socks off. Түзмө-түз которсо, бул шоу байпагымды учура койду болот. Бирок өтмө мааниси бул шоу аябай кызыктуу экен дегенди билдирет. This magic trick will blow your mind. Бул сыйкырдуу трюк сизди аябай таң калтырат. I really hope you liked this video, and if you did, please like, comment, and share. If you haven't subscribed to our channel, please do so. Learn more about our courses at edulab.kg. Бул видео жакты деп аябай үмүттөнөм. Эгер жаккан болсо, сураныч лайк басып, пикир калтырып жана бөлүшүп коюңуз. Эгер биздин каналга каттала элек болсоңуз, катталып коюңуз. Биздин курсубуз жөнүндө кененирээк edulab.kg сайтынан билсеңиздер болот. Thanks for watching.